тебя зовут? Меня зовут Мубек. А сколько тебе лет? Мне 25. Что ты любишь делать? Я люблю делать соки. Какие соки ты делаешь? Силиконы, морковные, тыквенные, яблочные. У тебя есть братья, сестры? У меня есть 2 брата, как и свой Катавек и Фавор. А маму как зовут? Мама зовут Самила. А папу? Папа зовут Нуран. Ama daha da kolay. Аутизм деген бул бир мындай абал да, адамдын ошондой абалы. Бул оору эмес деген маалыматтар бар. Себеби ар кандай бир оору болсо биз дары ичип айыгып кетсек болот да. Аутизмдин ушундай медикаментозный дарысы жок. Бул ошол абалда адам төрөлөт, анан өмүрүнүн акырына чейин ошол аутизм менен жашайт да. Аутизм бул эненин ичинде эле, внутриутробно эле пайда болот. Өмүрбек 26 жашта. Өмүрбекте аутизм бар. Мен Өмүрбектин апасымын. Менин атым Замира. Мен өзүм педагогмун. Кесибим боюнча ошондой эле аутизм боюнча специалистмин. Өмүрбек биздин, менин 3 уулум бар. Өмүрбек эң чоң уулубуз. Өмүрбек 99-жылы төрөлгөн. Ал жылдарда такыр эле аутизм жөнүндө маалыматтар жок болгон да. Ошо маалымат жок болгондугуна байланыштуу биз ар кандай Өмүрбекте мындай өзгөчөлүктөрдү байкасак дагы диагнозу так коюлбай, көпкө чейин ошо аябай кыйналганбыз. Поведениясы начар болгонуна байланыштуу бизди тез эле бала бакчалардан чыгарып жиберчү да Өмүрбекте. Бул аутизми бар адамдар өзгөчөлүктөрү ошол баардык нерсени мындай буквально кабыл алат да. Ошон үчүн мындай Өмүрбектин поведениясында көп мындай өзгөчөлүктөр бар болчу. Ошого байланыштуу биз мектеп жашына чейин эле бир 7-8 садикти алмаштырганбыз да. Ошентип 5 жашка чыкканда анан аутизм деген диагноз коюлган. Кайчы бычак менен ошо иштегенди бат эле үйрөнүп алган. Билем, Өмүрбек өзү деле мындай аракетчил болчу. Анан ошол машинкаларды боёгонду жакшы көрчү да. Ар бир аутизм бар адамдын өзүнүн кызыккан бир эмеси болот да. Ошо машина менен аябай кызыкчу. Анан ошол машинкаларды көп саат берип, анан ошолорду боеп, анан кайта аларды майда кылып кыркып, анан кайта башка жака жабыштырып, ошентип эле кечке эртеден кечке кол менен иштей берчү да. Колдо башында такыр эле жок, колдо болгон эмес. Даже мен мындай ачык айтсам, тууган уруктарыбыз деле өзүбүздүн алар деле ошол колдо алардан деле жок болгон да. Себеби аутизм бар адамдарды сырткы келбетинде эч кандай кемчиликтер жок болот. Аутизм диагнозунда менин туура эмес өөрчүйт. Ошого байланыштуу булардын поведениясында көп проблема болот. Анан ошо өзүнүн жакын туугандар деле балаң жашынакай болсо эле сен өзүң эле проблема кылып атасың, жашынакай эле бала экен го деп түшүнүшпөй, аутизмдерди мектепке окутпаш керек деген түшүнүк бар да аларда. Бардык эле энелер сыяктуу мен да ошол жүрөгүм ооруп эле күндө ойлонуп, кантип эми мектепке барат, кайсы мектепке барат деп ойлонуп жүрүп, анан 8 жашында ошол бизде Бишкекте ПМПК деген комиссия бар, ошол комиссиядан өткөнбүз. Анан мектепке жолдомо алганбыз.
Бишкектеги ошол коррекционный класска бизге бир чейрек эле 2 ай эле окуганга беришкен да уруксат. Анан ошол 2 айдын ичинде балаңар ошол жерде жакшы окуй алса, окуп кетет, болбосо алып кетесиңер деп. Анан ошол 2 айдын ичинде байкап көргөндө эле Өмүрбектин ар кандай проблемалары чыгып, мугалимдер жаловаться этип ошентип башташкан. Анан мен сразу эле түшүндүм, что Өмүрбек ал жерде окуй албайт экен. Анан ошон үчүн мен өзүмдүн кесибим педагог болгондо байланыштуу мен ошол переквалификациядан өтүп, начальник класстын мугалими болуп, анан ошол мектепке кирип, Өмүрбектин окуп аткан мектебинде ошол класс жетекчи мугалим болуп, 4-класска чейин мен ошол жерде иштеген үчүн Өмүрбек окуду да. Анан 4-тү бүткөндөн кийин ал жактан мындай андан ары улантып кете албайт болчу. Ошон үчүн шаарда вспомогательный мектептер бар. Ошол жака өтүп, ал жакта 9-классты бүттү. Анан кийин көп жактарга иштетип көрдүк Өмүрбекти. Биз дача сатып алып, ошол жакта мындай огороддо да иштейт көрдүк. Андан кийин бир жака бир поливщик кылып киргизип, ал жакта да иштетип көрдүк. Овощной цехте картошка, пияздарды арчып, овощной цехке да иштетип көрдүк. Ал жакта 2 жыл иштеди Өмүрбекчи. Только жанында мен сопровождать этип жүрчүмүн постоянно. Ошо Бишкектен мен көп бизнес тренингтерге катышып, анан ошо өзүбүз эле бир нерсе ачсакпы деп. Адамдар ошо көбүнчө ушундай туура тамактанууга өтүп атканына байланыштуу биз ошо соктор жасап көрсөкпү дедик. Анан ошо сокту ачканбыз да биз. Сокту үйдөн жасап баштаганбыз. Анан ошо бутылкалардагы числосун жазып, биздин соктордун срок годности 2 күн 48 саатта. Числосун обязательно жазабыз. Числосун жазып, бутылкаларды чаптап, бутылкага чаптап, даярдап, анан ошо продуктларды даярдап, контейнерге салып, анан даярдап коебуз. Анан эртең менен эрте туруп жасап, анан саат 9-га чейин уже биз таратып алып барып келебиз да, доставка кылып. Сок жасаганга биз ушуну туура көрдүк да. Себеби бул сокторду мен Өмүрбек мектепте окуп жүргөндө эле ошол Өмүрбек жер жемиштерди жакшы көргөнүнө байланыштуу мектепте окуп жүргөндө эле көп жасап берчүмүн да. Күндө эртең менен ошол завтракка сок жасап үйдөн, анан ошону ичип алып мектепке кетчүк экөөбүз. Башында биздин Буковурке деген Бишкекте центр бар. Ошол жакта кухня бар болчу, ошол жакта биз жасап ошол жердеги сотрудниктерге, ата-энелерге сатчубуз. Анан кийин ошо үйдөн эле жасап, азыр эми баары онлайн эле сатып атканына байланыштуу биз да үйдөн жасап эле үйдөн онлайн сатып баштадык. Биздин соктордун жасаган соктор основном ошо кызылчада сабиз, алма, сельдерей, апельсин, лимон ошолор кошулат да. Анан ошолордун ичинен ошол кызылчаны, сабизди арчып, алманы жууп, ошол жумуштарды биз Өмүрбек жасайт.
Таштамайсың. Бир жешесиз, бир же. Ошо Өмүрбек экөөбүз бир эки фитнес центр менен иштешебиз. Анан ал жактан заказдарды кечинде түштөн кийин бизге жазышат. Биз ошо канча заказ келгенине байланыштуу ошого карап, ошо продукттарды даярдап, контейнерге салып, анан даярдап коебуз. Анан эртең менен эрте туруп жасап, анан саат 9-га чейин уже биз таратып алып барып келебиз да, доставка кылып. Кафеге барып тамак жегенди аябай жакшы көрөт. Анан биз күндө эле эмес, ошо бир жумада бир жолу. Мен айтам, мисалы понедельниктен баштап эле айтам да, мисалы суббота күнү биз кафеге барабыз деп. Анан ошон үчүн ага мотивация болуп, ошол да жакшы иштейт, андай өзүнүн настроениясы жакшы болуп, ошол убакытты күтөт. Азыркы ушул кездеги эмесине жашообузга мындай ыраазы элемин да, ушунчалык эле болот. Мисалы такыр эле үйгө калып койгон жокпуз, коомго чыгат, коом кабыл алабы же албайбы, мени көп деле азыр мындай өтө көп ойлондурбайт да. Ал коомдун өзүнүн иши, кабыл алабы албайбы да. Эң негизгиси биздин үй бүлөбүз, мен, атасы, эки бир тууганы, биз кабыл алдык Өмүрбекти. Кандай болсо ошондой биз кабыл алып, Өмүрбекке ошол аутизмине жараша туура мамиле жасаганды үйрөндүк. Өмүрбектен мен бул жашоодо баардыгын үйрөндүм деп айта алам да. Мен эле эмес, биздин үй бүлөнүн мүчөлөрү, атасы, эки бир тууганы. Өмүрбек бизге мындай бүгүнкү күн менен жашоо, азыркы учур менен жашоо. Мисалы биз азыр ушул сокту жасайбыз, алып барабыз. Ошол адамдар бизден сокту сатып алып ичип, бизге кайта мындай ыраазы болушса, ошол бизге маанилүү да. Мисалы кадимки эле балдар, мисалы өздөрү эле үйрөнүп кете турган навыктарды биз канча айлап, жылдап үйрөтөбүз. Ошону үйрөнүп бала жасап калса, ушунчалык бактылуу болуп, ошондон ушунчалык өзүнүн ата эне, ошол үйрөтүп аткан специалист өзүн бактылуу сезет ошол убактачы. Ошол эң негизгиси Өмүрбектен биз кандай баалуулуктарды маанилүү экенин үйрөндүк.